Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарга ысык салам. Instagram баракчама жана Facebook'a көбүңүздөр жазып атасыздар. Сотовый компаниялар боюнча кандай оюңуз бар? Экономист катары кандай ошол жакты кандай ойлойсуз деп. Мен ойлойт элем, достор. Мисал үчүн мамлекет монополист боло алат. Мен кандай кылмакмын? Менин жеке оюм да, экономист катары. Бир эле Мегакомду калтырып, Мегакомдун атын Кыргыз элдик мобайл компания деп атап, калган бүт жанагы биз өзүбүз билебиз, инвестор деп инвестордун артынан жашынып келген компанияларды, мисал үчүн Билайн деген компания, Ошка дагы көптөгөн компаниялар бар. Ошо компаниялардын баарын жаап, ушул жыл канча жылдан бери силер тойдуңар, канча жылдан бери акча жазадыңар кыргыз элинен. Эми Кудайга шүгүр деп аларды баягы жаап, анан монополист болуп кыргыз элдик уюлдук компаниясы деп ачып, анан ошол мисал үчүн тарифти эң арзан кылып коюш керек. Эң арзан кылганда бул тоодогу, айылдагы мүмкүнчүлүгү ошол жетпеген, айылдагы кыйналып аткан, кымбат деп биздин туугандары бар, кымбат деп акчасы жетпеген, ошолорго мүмкүнчүлүк түзүп, арзаныраак кылып түзүп, тарифин арзан кылып, анан ошол жерлерге вышкаларды көбүрөөк коюп койсо, ошондо 80% мамлекетибиздеги элибиз биринчиден арзан болгонуна сүйүнөт, ыңгайлуу болот. Экинчиден ошол түшкөн акчанын баары элдин өзүнө кетет. Анткени бул мамлекеттин компаниясына кетип атат. Бул элдин акчасы деп өзүбүзгө эле калат ал акча. Эч качан Казакстанга, Россияга эч жака чыгып кетпейт. Менин оюм ушундай, достор. Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Туура ойлономбу же туура эмеспи?